Баткен облусунда Баткен 2019 аталышындагы эл аралык биргелешкен машыгуу өткөрүлдү. Иш-чара 24-25 сентябрь күндөрү Баткен облусунда болуп өтүп, табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу иш-чараларында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар багытындагы иш алып барган мамлекеттик органдардын иш-чара аракеттерин бышыктоо максатында өткөрүлдү. Машыгуу Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар багытында иш алып барган ведомствонун күч каражаттарынын катышуусунда орун алды. Бул мамлекеттер Тажикстан, Өзбекстан, өзгөчө кырдаалдар министрликтери, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык түзүмдүк бөлүмдүктөрү катышып тартылууда. Бул машыгуу бүгүн башталды. 2019 жылдын 5 октябрында 3 мамлекеттин ортосунда кол коюлган протоколдун негизинде Кыргыз Республикасынын ошо трансграничный аймакта ушундай машыгуу өткөрүү белгиленген болчу. Ошол планга ылайык бүгүнкү күндө машыгуу башталды. Кырсыкта сактануу жолдорун иштеп чыгуу же болбосо куткаруу иштерин ыкчам жүргүзүүдө коңшу өлкөнүн куткаруучулары аны менен бирге Кыргызстандан барган куткаруучулар да өз чеберчиликтерин көргөзө алышты. Машыгуунун жүрүшү план боюнча Баткен шаарында жана Баткен районунун тоолуу аймактарында табигый кырсык болуп, өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Анда куткаруучулар кырсыктын кесепетин жоюу үчүн биргеликте иш алып барышты. Возгорание горной местности. Продолжает микрофон. Бул иш-чара ошо бизге 2 жылдан бери келатат. Биринчи жылы ушу биздин эл республикада чогулуп ушундай 3 тараптуу учение өткөрүү боюнча келишимге кол койгонбуз. Эң биринчи кадамды ошо биздин өзгөчө кырдаал министрлиги баштап жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандагыдай эмки машыгуусу ушу Өзбекстанда же Тажикстанда өтүлөт. Андан тышкары дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой өзгөчө кырдаалдардын куткаруу иштеринин ыкмалары аябай көп. Мен ойлойм бүгүнкү биздин машыгуулардын түздөн түз максаты ошо обмен опытом, ошо тажрыйба алмашуу болуп эсептелет деп ойлойм. Мындай иш-чараны өткөрүүнү Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен коллегиясынын чечими менен ишке ашырылган. Данное мероприятие проводится впервые, трехстороннее мероприятие. Раньше мы такие мероприятия проводили между Киргизской республикой и Республикой Таджикистан. Последние учения, проведенные правительством Республики Таджикистан, это было в 2016 году. Далее проводились такие учения на территории Киргизской республики. И сегодня мы проводим трехстороннее учение. Баткен 2019 аталышындагы иш-чаранын максаты коңшу мамлекеттер менен ар кандай табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга тез арада чара көрүү, бирге аракеттенүү жана элге ар тараптуу жардам көрсөтүүнүн жолдорун иштеп чыгуу болуп эсептелинет.